Алла колдойбу. Талас районундагы эң бай айыл өкмөт деп аталган Бекмолда айыл өкмөтүндө эми заман бап бала бакчалар пайда болот. Айыл өкмөтү айылдык кеңештин депутаттары менен бирге аракет кылып, бүгүн Сасык Булак айылына жергиликтүү бюджеттин күчү менен бала бакча курууну баштады. Себеби бул айылдагы алгачкы бала бакча 30 жыл мурунку жер титирөөдөн кийин жараксыз болуп калган. Ошондон бери бала бакчасы жок жашап келген элдин бүгүн үмүтү жанды. Мынагы Бакыт Мырза жаңы келип айыл өкмөт болуп иштеп атат. Мына келгенден бери жакшы жумуштарды баштап атат. Мындан нары дагы жакшы жумуштар боло берсин. Мынагы куруп аткан садыгы сак жолтой садик болсун. Барыңар турсуңар ынтымакта болгула. Анан кийин бириң нары тартып, бириң бери тартсаңар ал ынтымак болбойт. Ошон үчүн биздин айтарыбыз ынтымак. Ошентип Сасык Булак айылында 120 орунду бала бакчанын курулушу старт алды. Аны бүткөрүүгө айыл өкмөтүнүн бюджетинен 72 миллион сом бөлүнгөн. Мындай чечимди район бийлиги да баалап, бюджетти толтурууда Альянс Алтын компаниясы иштеткен Жерүү Алтын кенинин пайдасын белгиледи. Бизде Жерүү Алтын кени иштеп, ушу Бекмолда айыл аймагына төлгөн каражаттар менен Бекмолда айыл аймагында мындай жумуштар жасаганга мүмкүнчүлүгү бар айыл өкмөттө. Ошол эле учурда кээ бир айыл өкмөттөрдө мындай өзүн-өзү каржылай албай, мындай дотацияда турган айыл өкмөттөр бар. Бул Бекмолда айыл өкмөтүндө каражат бар. Бирок ушул каражатты өз максаттуу, натыйжалуу пайдалана албай келгенбиз да. Мына быйыл болсо мына президент өзүнүн тапшырмасы менен мектептерди, бала бакчалардын баягы таңкыстыгын жоюу боюнча тапшырма берилген. Бул болсо биздин мамлекетибизге болсо да аз да болсо мындай жардам көрсөтүп атабыз. Мамлекетти карап отурбастан, бюджетти, республикалык бюджетти карап отурбастан, жергиликтүү бюджеттин каражатынан мондай салынып атат да. Бул деген аябай жакшы көрүнүш. Бала бакчаны Дөөлөт Курулуш деген компания курат. Талап боюнча келаткан жылдын июнь айында курулушу аяктап пайдаланууга берилет. Ал арада айылдык бийлик аймактагы айылдардын ар бирине бирден жаңы бала бакча курууну көздөп жатат. 4 айылдан турат Бекмолда. Ошонун 4 айылдын Бекмолда айыл өкмөтүнүн борбору центри бул Сасык Булак болот. Ошол себептен ушул жерден баштап атабыз. Уже иш кагастары аяктап, эң акыркы стадияга келип калды. Жетишип калсак, Кудай буйрса, Кеңеш Хамбург айылдарына 75 орундан 2 бала бакча курган турабыз. Эң негизгиси акча каражаты биздин өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен болуп аткандан кийин толук көзөмөлү, ошонун сапатын баардыгын өзүбүз жүргүзөбүз. Бул жерде атайын ошол мыйзамга ылайык техникалык кароо жагын технадзор жалданган, аны көзөмөл жүргүзөт. Андан тышкары ушул жерде заказчик катары айыл өкмөт жүргүзөт, айыл кеңештин депутаттары жана башка бардык техникалык жагын жүргүзөбүз. Белгилей кетсек, Бекмолда айыл аймагында мындан башка дагы чоң суммадагы долбоорлор ишке ашууда. Бюджетине каражат Жерүү кенинен түшүп турат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик акчаны максаттуу жумшап, эл суранган көйгөйлөрдү чечүү аракетинде.